Рахмат, урматтуу соттор, өзүмдүн речимди баштай турган болсом, бул кандидат БРИКС күн өлкөлөрүндө экономика балдар тест таасирин тийгизет деп БРИКС деген БРИКС деген бул Бразилия, Россия, Индия, Кытай, ЮАРдан түзүлгөн экономикалык союз. Эми анын максаты эмне жана анын декларациясы эмне? Биринчиси ВТОго каршы, ВТОну өзгөртөбүз, валютабызды өзүбүздүн курабыз, таможенный контролибизди жакшыртабыз, өзүбүздүн товарларыбыз жеңилдетип кирсин, жаңы банк курабыз дейт. Ошол эле искусственный интеллект, инфраструктуралык инвестицияларды жасайбыз, энергетикада байланышабыз. Анын эң маанилүү нерсе соода саттыкта чектөөлөр болбошубуз керек, бири-бирибиздин арабызда жана адилеттүүлүк болуш керек, жана бири-бирибизге сатып аткан же башкаларга саткан нерселериңерди бири-бирибизге сатканда дагы бааларыбыз бирдей болуш керек, ошол эле маалда баарыбыздын бирдей валютабыз болуш керек дейт. Эми мен эмне деп чыгам? Бул организация дүйнө өлкөлөрүнө терс таасир тийгизет, терс таасирин тийгизүү деген эмне? Бул зыян келтирүү дегени билдирет. Эмнесине зыян? Экономикасына. Экономика эмне? Акчасынын же болбосо кирешесинин көбөйүшү, же болбосо соода саттык оборотунун азайышы. Эми БРИКСке бардыгы кошуло берсин деп чыга турган болсо, анда бул ВТОдон, дүйнөлүк коомдон эч айырмасы жок болуп калат. БРИКСтин уникалдуулугу эмнеде? Ал батышка каршы болгондугунда жана өзүнүн валютасы болгондугунда батышты аны кошпошунда. Анан кийин бул негизинен эмнеге каршы түзүлгөн? Бул большая семерка деп коет. Group of Seven, Франция, Германия, Италия, Япония, Англия, США, Канадага каршы түзүлгөн. Анын ичинде жанагылар кирет дедик. Эми Group of Seven же болбосо большая семерканын эң айырмасы бул большая семерка бул жөн эле клуб, организация эмес, а БРИКС бул организация. Демек бул өзүнчө бир блок, экономикалык блок. Эми булар ВВПнын, дүйнөлүк ВВПнын 31%, территориянын 30%, калктын 45%-ин түзөт. Анан кийин ар бир өлкөнүн өзүнүн өзгөчөлүгү бар. Бразилия айыл чарбада, Россия минералдык ресурстарга бай, Индия арзан интеллектуалдык ресурска, Кытай өндүрүштүк базага, ЮАР жаратылыш ресурстарына. Бул экономиканын эң күчтүү моменттери. Эми өзүнүн линияма келе турган болсо, эмне үчүн БРИКС кереги жок? Жана зыянын терс таасирин тийгизет. Бир, БРИКС жок болсо деле потенциалын колдонот. Демек БРИКС терс таасирин тийгизет деп туруп, БРИКСти чачып ала турган болсок деле, бул өлкөлөр өздөрүнүн потенциалдарын колдоно берет. Бир, Бразилия айыл чарбада иштей берет, Россия минералдык ресурстарын сатып берет, Индия интеллектуалдык ресурсын, Кытай өндүрүштүк базасын, ЮАР жаратылыш ресурстарын буну далилдей кетсең, буга чейин БРИКСке чейин Бразилия айыл чарбасын Аргентинага, Чилиге саткан, Россия минералдык ресурстарын 91-жылдан баштап эле батышка сатып келет. Индия өзүнүн интеллектуалдык ресурсун колдонуп БРИКСтен тышкары Америкада Uber'дин бардык операторлору жана Англиянын мэри Хан дагы ошол эле убакта Twitter'дин түзүүчүсү Параг Агравал дагы Индиядан чыккан. Анан кийин демек БРИКС жок болсо өзүнүн потенциалын колдоно берет. Ошол убакта блоктошуу болбой калат, экономикалык блок жок болот. Экинчиси глобализация болуп атканда глобализация дагы уланат. Эмнеге? Анткени блоктошуу жок, бардык дүйнөнүн глобалдашуусу болот. Эми эгер БРИКСти калтыра турган болсок, эмне башталат? Бөлүнүүнүн башталышы. Кандайча? Экономикалык бөлүнүүнүн башталышы. Бул кантип тарыхта жаман бир мисал бар. Батыш НАТО өзүнүн экономикалык түзүлүшүн, ал эми ага Варшава пакты болсо, өзүнүн түзүлүшү кандуу согуш болгон. Башында экономикалык менен башталган, анан аягында болсо куралдуу жарышка алып келген. Бул дагы экономикалык союз деп турган болсок, батыш менен эч кандай түспөй биз экономикалык союз деп турган болсок, БРИКС эртең өзүнчө уюм болгондо батыш менен жарышпаганда алар менен мамилеси жок калат. Мамилеси жок болгон мамлекет ал сага баалуу эмес. Ага баалуу эмес мамлекет менен сен согушасыңбы, эч нерсе болбойт, сенин бооруң ачыбайт. Демек БРИКС жанагы НАТОдай же болбосо Варшава пактында эки каршы тарапты өзүнүн партнеру көрбөйт, дагы аны баалуу катары көрбөйт. Эртең жарышканда куралдуу жарыш башталат, экономикалык жарыштан куралдуу жарыш өтөт. Ошол убакта экономика токтоп калат, дагы зыяндуу кетип баштайт. Ошол экинчи дүйнөлүк согушта экономика өскөн эмес, курал жарак өскөн. АК-47 чыккан, жанагындай Катюша чыккан, ошол эле убакта атомдук бомба чыккан. Будан кийин адамдар жаман курал жарактар чыгат. Эмнеге дүйнө мамлекеттерине пайда тийгизбейт? Анткени мен жана биринчи немелерин окуп берген декларациясынын жошосунда эч кандай формалдуу дүйнө өлкөлөрүнө ВТО сыяктуу, ООН сыяктуу пайда келтирели же болбосо жардам берели деген эч кандай бир жазуу нерсе жок. Экинчиси, бирок жардам бериш керек, анда милдеттүү эмес. Жардам берүүгө милдеттүү эмес. Эми башкалар менен экономикалык мамилеси өсүп кетпейт БРИКС болгондо. БРИКС өзү менен өзү мамилеси өзө берет. Эми аны дагы өспөрүн көрсөтөм. Эмнеге? Өздөрүнүн пайдасына караганда зыяны көп. Бир, соода саттыкта чектөөлөр болбой, адилеттүүлүк же болбосо учуртуу бааны сактоо деген эрежеси иштебей калган. Кайсы мезгилде? Бүгүнкү күндө БРИКСтин ичинде Россия менен Грето Севенге Россия кирген мурун, анан кийин Крымды алып алганда чыгарып салган. Эми соода саттыкта чектөө болбой, Россиянын нефтисин мурун $350 Европа сатып алып аткан болсо, азыр БРИКСтин ичиндеги өзүнүн өнөктөшү Кытай $200 сатып алып атат. $150 1000 куба метрин арзан сатып алып атат. Эмнеге арзан сатып алып атат? БРИКСтин эрежесине баш ийбей сатып алат. БРИКСтин кайсы эрежесине? Соода саттыкта чектөө болбош керек, адилеттүүлүк жана учуртуу бааны сактоо эрежеси. Мурунку сатып аткан бааны сактап туруп сатып алыш керек эле, бирок өзүнүн өнөктөшү болгон Россиядан арзан сатып алып атат. БРИКСтин эрежелерине баш ийбей, БРИКС Россияга зыян келтирип атат.
Демек бұл жерден BRICS-тің зиян екендігін көріп отырмыз. Эки, BRICS әрбір мамлекетке еш қандай экономикалық пайда алып келген емес буга чейин. Ошол уақытта 250 миң доллар әрбір саммитке корот 15 секунда, 30 секунда. Әрбір саммитке 250 миң доллар отырып, қанша саммит болған отыр, саммит әрбір саммитке пайдасы BRICS-тің пайдасы қайсыда? Билимде, маданиятта болуп келе жатат. Бул болсо жанагы ключевой нерселеринен маанисиз эле. Эми эмнеге маанилүү азыркы жетишкен ийгиликтерибизди жоготолбаш керек, глобализация болсун. Эми альтернатива кереги жок. Альтернатива болбосун BRICS-ке каршы, BRICS-ке каршы болбосун. Рахмат. Суроо. Атып алып. Өсүү деген эмне жана өнүгүүдөн эмне деп ойлойсуз? Өнүгүү деген экономикалык абалын жакшыртышы, кирешесин көбөйүшү жана өзүнүн продукцияларын жакшы бир баада сатып алышы, арзан сатпашы. Өсүүчү. Ошо өнүгүүнүн натыйжасында өсүү келет, билим өсөт, ошо экономикалык натыйжасында башка тарабыктарда өсөт. Эми экономикасына, дүйнөнүн экономикасына доткот, экономикасына терс таасир берип дагы эле түшүнгөн жокпуз да, зыян деп койсо, ошол зыяндар бул эмне? Зыяны мен айтпадым жана НАТО менен жана Варшава пактында эки бир блокко бөлүнүп калган. Ошол мезгилде дүйнөлүк соода саттык жок, дүйнөлүк ВВП азаят. Эмнеге? Дүйнөлүк мамлекеттер бири-бири менен алакада болбой калды. Демек дүйнөлүк соода оборот жок. Азыр дүйнөлүк соода оборот мезгилинде 196 мамлекет болсо, анда 80 мамлекет. Демек дүйнөлүк ВВП жок. Бири-бирине соода саттык жок. G7 жана мурдакы өнүккөн өлкөлөр өзүнүн доллардык системасын, өзүнүн бир влияниясын дүйнөгө таасир берип келген буга чейин же берген эмес? Алар натуралдуу жол менен болгон. Долларга чейин Британиянын акчасы дүйнөлүк валюта катары эсептелген. Аны бирөөгө каршы болгон эмес, ал өзүнүн натуралдык жол менен анын экономикасы күчтөнүүсүнүн натыйжасында. Кытайдыкы мен келечекте ойлойм, Кытайдыкы юань долларды басып өтөт. Анткени Кытайдын экономикасы бүгүнкү США-дан өтүп келе жатат. Долларга көз карашыңыз кандай? Адилеттүүбү ушул валюта дүйнө жүзүндө? Натуралдык жол менен натуралдуу болсо жакшы. Жакшы. Кыргызстанда өткөндө доллар көтөрүлүп кетип, баары кымбатталды. Ошондо сиздин реакцияңыз кандай болду? Позитивдүү болду же терс болду? Эмне көтөрүлдү? Канчага көтөрүлдү? Доллар 100 долларга, доллардын соогу 100 долларга чыкканда майдын баасы көтөрүлдү, суу майдын баасы көтөрүлдү, бардык продукциялар көтөрүлдү, бирок доллар түшкөндөн ошойдо калып калды. Анын басынын көтөрүлүшү элдерди сатып аткандардын прогресс түшүнүгү доллар көтөрүлдү деп көтөрүп алышат. Ал болсо мамлекет регулировка кылып аны түшүрсө болот, бирок регулировка кечирет кылды, жайыраак кылды, ошондо баары түштү. Демек, доллардын күчү саламатсыздарбы? Баарыңыздарды дебат шоу 2-3-тө көргөнүмө кубанычтамын. Баарыңыздарга жагымдуу оюн кылып беребиз деген ойдобуз. Эми Алиев эмне жөнүндө айтып атат? Алиев мырзанын речинде биз жакшы түшүнө алган жокпуз да, бул экономикага терс зыян тийгизет дегенде согуштар чыгат, ушундайлар болот дейт да, бирок экономикада өзү экономикалык абал деген бул эмне? Ошол ВВПнын өсүшү, адамдардын социалдык турмушу, мындай экономикалык абалы, жашоо турмушу, ушунун баардыгы жана соода саттыктын баардыгы ушул экономикалык абал болот да. Бирок Алиев мырзанын айткандан кийин баарыңар деле ушундай элес калдыбаш керек. BRICS келсе соода саттыкта конкуренция күчөйткөн, соода саттыкта газ арзан болот экен, газ арзан болсо толтураган заводдор, толтураган ишканалардын мурдакы газга болгон расходу азаят экен, демек алардын ВВПсы көбөйөт экен, демек расходу азайса, демек кирешеси көбөйөт экен деген сезим калдыбаш керек дагы. Демек биз Алиевдин линиясында түшүнгөн жокпуз, кантип BRICS жакшы өнүгөт дейт да, жакшы союз дейт, Индияда бекер күчтөр бар дейт, Кытайдын системасы жакшы дейт, баары бири-бирин толуктап турат. Тиякта Бразилия бар экен, тиги континентте, биякта ЮАР менен кызматташат, Индия бар экен, Россия, Кытай бар экен, баары сонун экен, экономикалык сом өсөт экен да, кантип дүйнөнүн экономикасына бул зыянын тийгизет, мен дагы деле Алиев речинде түшүнгөн жокмун, жана биздин соттор дагы түшүнгөн жок болуш керек. Эми кийинки нерсе, BRICS деген бул
айтылып атат да, анықтамасында эмне деп айтылып атат? БРИКС бул военный саясий союз эмес. Бул экономический интеграционный организация эмес. Бул пока что диалоговый форматтын негизинде түзүлгөн ушундай БРИКС болуп атат да. Демек бул жакта сен эркинсиң, сен билем сага бирөө келип алып өзүнүн саясатын, өзүнүн бир күчтүүлүгүн деп айтып атпайт. Бул жакта баардыгы талкуунун негизинде булар айтып атпайт, бирдей баада неметели дейт да. Мисалы келип айтпайт эч ким, мен долларды эсмин, короче, мончадан аласыңар, албасаңар силерге санкция коюп салам деген эч кимдин күчү болбойт. Баардыгы адилеттүү түрдө ушул БРИКС уюмуна катыша алат деген нерсени айтып атат да. Эми мен сурап атам, доллар кымбаттаганда мисалы Кыргызстан эле мисалына доллар кымбаттаганда бардык продукция кымбаттады, май кымбаттады, суу май кымбаттады, тамак аш бардыгы кымбаттады. Эмне кымбаттап атса, доллар көтөрүлүп кетти дейт да. Эмне үчүн доллардын бүгүnkүндө таасири жок? Анткени жалгыз гана долларовый валютага биз байланып калганбыз да. Демек бизге альтернативалык валюталар болсо, биз доллар жакпай атабы, биз билем Кытайдыкын өтүп кетели, БРИКСтикин өтүп кетели, Россияныкын өтүп кеткен, бизде көбүрөөк возможность болсо, ошол жерде суу майдын баасы кымбаттабайт болчу. Суу майдын баасы кымбаттабаса, алым пул чөнтөгүндө акыркы 100 сомуна барып, суу май эле албастан 80 сомуна суу май алып туруп 20 сомуна нан алмак да. Бул экономикалык пайда, мындай жөнөкөй тил менен айткандачы. Ошол жерден Алиет мырза айтып атат, ооба кымбаттады, анткени доллардын ушундай бар деп атат да. Демек достор, доллардын мынчалык таасири жок болсо, бул айтып атпайбы, БРИКС шумдук организация болот, ушундай өнүгөт дейт да. Өнүксө, өзүнүн валютасы чыкса, баары колдонсо, демек дүйнө жүзүнө бул пайда алып келет экен да. Кантип сен алып келет, мен дагы деле түшүнгөн жокмун да, урматтуу достор. Демек, эми экономиканын өзүн алып көрөлү. Базар экономикасында конкуренция деген нерсе зыян алып келеби же тескерисинче пайда алып келеби деген нерсени карасак, биз качан өнүктүк? Качан базар экономикасында бизде эркин конкуренция болгондо гана? Советтер Союзу эмне үчүн чачырап кетти? Анткени аларда коммунизм болгон. Сен 2 помидор айдасаң, 2 помидорду деле доходун көрөсүң, башка эчтеке көрө албайсың дегендиктен алар 2 помидорду деле карап туруп эшкен плановый экономика менен. Бирок бүгүнкү күндө биз 5 помидор эксең, көбүрөөк акча табасың деген түшүнүк болсо, адамдарда көбүрөөк мотивация болот, көбүрөөк умтулуу болот, көбүрөөк мотив болот. Демек, Ариеттин кейсине караганда, кандидаттын кейсинде дүйнө жүзүндө көбүрөөк движение болуп атат. Элдер монтурайт деп атат, элдер кыймылдайт деп атат, акча табалы деп атат, акча табууга дополнительный возможностьтор ачылып атат. Кайсы кейсинде? Биздин гана кейсинде. Ариеттин кейсинде эмне ачылат? Баягы эле Америка өзүнүн күчтүүлүгүн көргөзөт, ошол эле айтып аткан Англия өзүнүн күчтүүлүгүн көргөзөт атат. Кытай, Россия өз алдынча деле кыла берет. Бирок бүгүнкү күндө ошол БРИКСтин биригиши жанындагы жайгашкан өлкөлөрдүн экономикасына эми кандай таасир берет, ошону карап көрөлү. Бүгүнкү күндө Россия, Кытайда газ арзан болсо, нефти арзан болсо, бизге таасир береби? Берет. Анткени бүгүнкү күндө Европа менен Россиянын ортосунда газ алып беришүүсү, нефтинин проблемалары келип чыгышынан бизге дагы ошол нерсе таасир берип атат бүгүнкү күндө. Демек, бүгүнкү күндө БРИКСтин бар болушу эч кандай дүйнөгө мындай терс таасир тийгизбей эле да. Ариет мырзанын речинде билем бир да дайын көргөн жокмун, эмне жазган, силерге деле кызык болуш керек да. Кийинки нерсе, өсүү жана өнүгүү деген эмне деген суроо бердим да. Өсүү деген бул количественный өзгөрүш, сандык жактан өзгөрүш. Өнүгүү бул жаңы заводдордун салынышы, жаңы ыкмалардын пайда болушу методдор, мисалы билем каучукту табуунун жаңы жолдору болушу мүмкүн, жаңы швеянын жаңы түрлөрүнүн ачылышы бул өнүгүү да. Эми менин эң жаман кейсимде бүгүнкү күндө БРИКС өнүгүп жете турган болсо, эң жаман кейсимде БРИКСте бизде өсүү болот. Өсүү деген бул эмне? Экономикалык көрсөткүчтөр өзгөрүлөт. Анткени Кытай, Россия, ошол Индия өлкөлөрүнүн ВВПсы өзгөрүп атканын жана жакшы экенин көрдүк. Анын жанындагы өлкөлөр өзгөрөт, соседтер өзгөргөндүктөн бул жалпы дүйнө жүзүндөгү ВВПнын суммасын алсак, бул позитивге кетет, же минуска кеткен кандай. Ооба, Американыкы, Индияныкы кичине азайышы мүмкүн, бирок андан дүйнө экономикасы терс болуп кетпейт. Анткени бизде алар и так эле өнүккөн өлкөлөр, ал эми бизде кедей өлкөлөр, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдү биз бүгүнкү күндө маанилүү деп карашыбыз керек, урматтуу соттор. Эми өнүгүү, эң жакшы кейсте бизде өнүгүү болот. Эмне үчүн? Анткени 15 секундда, анткени бизде жаңы заводдор ачылат, анткени айтып атат, газ арзан болот дейт. Бурдагыдай ресурстар Америка келип кымбат бааны коюп, алсаң ал, албасаң албай кой деген түшүнүк жок. Бизде альтернативалык сунуштар болгондуктан материал да арзан болот, жаңы заводдор, жаңы өндүрүштөр пайда болгондуктан, демек эки учурда тең өсүү да болот, өнүгүү да болот. Жаман кейсте, жакшы кейсте. Ошондуктан БРИКСтин эч кандай терс зыяны жок деп ойлойм. Мен суроодум 2 минутта.
Объединение союз деген эмне? Кандай? Объединение союз деген эмне? Бириккен союз болот. Жок, объединение деген өзүнчө сөз, союз деген эмне? Ошондо жасын айттым, бириккен союз деген эмне деп сурап. Мисалы, ООН объединение Ооба, эл аралык уюм да. Плюрализм жакшыбы? Плюрализм деген билбейм. Плюрализм деген көпчүлүк деген. Көпчүлүк жакшы да. Конкуренцияда эки адамдын конкуренция кылганы жакшыбы же 5 6-7 адамдын конкуренция кылганы жакшыбы? Көп адам конкуренция болгон жакшы. БРИКС болбосо Бразилия өнүкпөй калабы, Кытай өнүкпөй калабы, Россия өнүкпөй калабы, Индия өнүкпөй калабы, же болбосо ЮАР өнүкпөй калабы БРИКС болбосо? Ошол эле суроо, БРИКС болсо алар өнүкпөй калат. Ооба. Кантип көргөзбөйт? Көрсөткөнбү, байкай болсоңор. Дагы бир суроо. Америка өзүнүн күчтүүлүгүн көрсөтүп атат деп ойлогон, көрсөтүп атат. Өзүңүз айттыңыз, доллардын күчү менен бизде доллар жүзгө чыгып кетти, биздин банк контролу. Албатта Америкага кандай пайда? Америкага эч кандай пайда болгон жок. Биз доллар менен Кытайдан сатып алабыз, доллардын акчасы менен Кытайдан сатып алабыз. Бул жерде Америка кандай плюс көрүп атат? Доллар жөнүндө айтып берейин. Долларды ФРС деген чыгарат, Американын өзүнүн организациясы. Жок, токтоңуз. Мен убактыммен баштайм. ФРС деп силер да башкарып атат. ФРС мамлекеттик уюм эмес. Ал мамлекеттик банкка да башыйбайт. Алар өзүнчө долларды чыгарат. Биз ага мурун жанагы 1945-жылдан кийин Вильстон-Вудский деген келишимдин натыйжасында биз ага баарыбыз кол койгонбуз. Макул алар чыгара берсиндер. Демек биз ошонун натыйжасында иштеп келип атабыз. Доллар эмне үчүн Америкага кайра кирбейт? Кирет ал кайсы доллардан кирбейт? Сизге жарым доллар берет. Жок. Нумерациясы менен берет. Сырттан Америкадан чыккан доллар Сиз жооп бериңиз эмнеге? Себеби Америка бүгүнгүндө өзүнүн долларлык системасы менен кайсы бир өлкөдө экономический коллапс алып келет. Коллапс эмес, мындай дефицит алып келет. Токтой бериңиз. Мен Америкадан соода кылып болсом, электрондук жактан доллар алсам кантип кайрылат? Кимде 1 минутта? Президенттик эркин спикерге келүү үчүн мүмкүнчүлүктөр берилет. Сөз аласыз, сөзүндө башталат. БРИКС эч кандай уюм эмес деген БРИКС деп айтып коюн. Межгосударственное объединение союз 5 государств жазып турат. Демек бул жерден уюм экендиги билинип турат. Ал эми G7де же болбосо Большая семерка деген болсо клуб жөн гана. Бул айтып аткан нерсе клуб, а мен айтып аткан нерсе уюм. Уюм экендиги интернетке кирсең баары жерде жазылып турат. Андан кийин доллар кымбаттаган үчүн баардыгы жаман болуп атат деп, ал доллардын кымбаттаганынан эмес, элдер долларды кымбаттады деп алда бир аз сиреде ошон себеп кылып эле базардагы бааны көтөрүп салып атат. Келген товарды деле доллар көтөрдү деп туруп 10 сомго 20 сомго көтөрүп салат. Конкуренция базар экономикасы дейт. Бул БРИКСтин убагында блоктошу деген блок болгондо бир БРИКСтин блогу, батыш блогу, эки эле блок, экинин конкуренциясына караганда өзү жооп берди. Жетинин конкуренциясы жакшы деп. Европанын, Американын, Сингапурдун, Россиянын, Кытайдын, Индиянын, Бразилиянын конкуренция болушу баардыгы жакшы, блоктошпош керек. Андан кийинкиси БРИКСте көбүрөөк өнүгүү, Америка өзүнүн күчтүүлүгүн көрсөтөт. Эч кандай күчтүүлүгүн көргөзгөн жок, даже бизге жардам берип атат. Келгиле деп туруп ОБСге акча берип атат, ООНго акча берип атат, адамдыктары кандидатты эркин спикерге келүү үчүн хизметтерине карап, убактыңызды алып сөзүндө башталат. Доллар кымбаттады, эч кандай таасир жок. Кыргыздар, байкуштар сабатсыз болуп эле доллар жөнүндө эле паниканы көтөрүлдү. Бирок факт, что доллардын айынан бизде сумай кымбаттады. Алым пул 100 сомго сумай алды. Алым пул страдайт деп атат. Доллардын айынан, Американын айынан да. Эмне үчүн Россия бүгүнкү күндө ушу валютанын эч кандай ролу жок болсо, рубль менен сатып алып калат? Буга сиз жооп берип кетесиз. Андан жок, азыр мен суроо берет анда. Кийинки нерсе, БРИКС бул союз эле союз дейт. Ооба, союз, бирок мен биякта союз эмес деген жок. Бул военный, политический союз эмес деп атат. Бул жакта ошо экономика тармагында бири-бирин өнүктүрүү максатында түзүлгөн союз болуп атат да. Эми ал союздун артыкчылыгы эмнеде? Артыкчылыгы дүйнөдө ошол Запад санкция коюп салган, Запад иштешкиси келбей аткан ошол эле Бразилия болобу, Россия болобу, Кытай болобу, каршы болуп аткан өлкөлөрдүн альтернативалык өзлөрүнүн өнүгүү жолун тандап атат да. Эми биз Кытай катары, Россия катары эмне үчүн биз өзүбүздүн уюмубузду ача албайбыз? Эгерде бул өлкө дүйнө жүзүнө жакшы таасир берип атса.
Keyingi so'zni prezidentga beruvchimiz so'zni vaqtida birinchi so'zdan boshlamoqchi. Emnege rubl menен сатып ал деп атат. Анткени 10 ВТО эч кандай чектөө койбойт. Каалаган рубль менен, каалаганың менен соода кыла бер дейт. Россия кааласаң сен рубль менен сат, сенин каршылашың рубль менен сатып аласың. Демек бул жерде Америка сага үстөмдүк кылып доллар менен сат деген жок. Демек ар бир тандоо мамлекеттин өзүндө калып атат. Демек Россия кааласа рубль менен сата берсин. БРИКС жок болсо деле ал рубль менен сатат, тиги деле юан менен сатат, өзүнүн валютасы менен иш кыла берсе болот. Жана өзүнүн валютасы дүйнөлүк валюта кылгысы келсе экономикасын көтөрсүн болду. Ал эми доллардын же болбосо батыштын өзүнүн экономикасын көтөрбөй тартып аткандыгын көрсөтпөй эле, бул бир. Андан кийин эми өзүмдүкүнө келе турган болсок, кантип дүйнөдө эки блок болуп каларын түшүндүрүп бердим. Эки блок болгондо экономикага терс таасирин келерин көрсөттүм. Бир, НАТО менен Варшаванын убагында экинчи дүйнөлүк согуштун убагында согуштук жактан өнүккөн силер айтып аткан экономикалык союздан кийин эки каршылашы бири-бирине багуу эмес, ал уже тетигин соғып салса, уруп салса, мен өзүм калсам деген нерсе ар бир адамдын өзүнүн ичинде болот. Эми ошо эки бир эле каршылашып болгондо ал менен конкуренция жүргүзбөйт, өзүн конкуренция жүргүзөт аскерлик жактан. БРИКСтин күчү жөнүндө сөз кылып кетели. Бул мамлекеттеги мамлекеттердин экономикалык потенциалы бул дүйнө жүзүндөгү жалпы адамдардын 40%-ын түзөт да, население боюнчачы. Анан 25%-ы дүйнөлүк ВВПнын негизин түзөт. Эми Ариет мырза мага макул болот ошто БРИКСте ошол өлкөлөр өнүгөт. Туурабы? Бир. Демек ал өлкөлөрдө өнүгүп атса, дүйнөнүн 40% населениясында экономикалык абал жакшырып атат, алардын социалдык жашоосу жакшырып атат, жаңы заводдор, жаңы ишканалар, негизи эле количественный өзгөрүү болот да, эң жаман кезде дагы бул дүйнө жүзүнүн 40% населениясына демек жакшы таасир берип атат. Дүйнөлүк ВВПнын 25%-ы бүгүнкү күндө өсүп атат дегендиги бул тескерисинче Ариет мырзанын тескери линиясын көргөзүп берет. Эмне үчүн евро менен ал өсүп эч ким запрет койбой эле дейт да? Тескерисинче Европа өлкөлөрү бүгүнкү күндө өзүнүн доминанттыгын көргөзгөндүктөн рубль менен алгысы келбей атат. Мен евром кымбатыраак, мен евро менен алсам экономикама пайдараак, Европага, ал эми Россияга пайдасы жок. Демек бүгүнкү күндө консенсус келсе экөөнө тең пайда болот. Кийинки реч президентке берилмекчи. БРИКСтин күчтүүлүгү жөнүндө айтпады, ВВПнын 25%, калктын 40%, ошол эле территориянын 30%. Бул дагы эң чоң ага бир плюсу, эртең эки блок болуп кала турган болсо, аскердик жактан жабыша турган болсок, теңмен тең деген бир аргумент болуп түзүлөт. Жана буну толук түрдө колдоно алат. Бул Германия колдонгондой. Бул бир. Экинчиден социалдык турмуш дейт. Согуш убагында эки эле блоктун убагында эки дүйнөнүн социалдык турмушу кандай эле? Бардык согушка аттанчы, бардык нерсесин фронтко деген, бардык нерсесин аскерге, бардык нерсесин курал жаракка деген нерсени экономиканын баарын ошол жака жумшаган. Өнүгүүгө жумшаган эмес, artificial intellectке жумшаган эмес, интернеттин өнүгүшүнө жумшаган эмес. Бул бир. Экинчиден мен айтып атам, азыркыдай болуп калсын, глобализация болсун. Индиядан чыккан барып мэр болуп атат, Индиядан чыккан барып Twitterде ачып атат. Кыргызстандын чукал тияка барып өзүнүн компаниясын ачып атат. Алар келип бизге компаниясын ачып атат. Дүйнөлүк соода оборот көбөйүп атат. Сеникинде дүйнөлүк соода оборот эмес, эки дүйнөнүн соода обороту. Бул эки дүйнөнүкүнө караганда жалпы дүйнөнүн соода обороту жакшы деп атсам, глобализациянын жаман экендигин көрсөткөн жок. Жобосу Индиядан чыккан адамдын барып мэр болушун жаман көрсөткөн жок. Биз батышты жакшы көрөбүз, жаман көрөбүз. Жаман батыш бизди жаман көрбөй эле мэр болуп атат бизде. Ариет мырза дагы эң эле жалгыз калган чоң аргументи бул согуш чыгат, эки блокко бөлүнсөк дейт. Мунусун да төгүндөй эле. Бүгүнкү күндө экономикалык санкцияларды киргизип, блокторду киргизе берсек, өлкөлөр өнүгө албаса, башка альтернативасы жок болсо согушуудан. Алар эмне кылат? Алар только согуш. Бирок биз бүгүнкү күндө БРИКСти берсек, алар өз алдынча башка мамлекеттер менен союз болуп, алар менен өз алдынча экономикалык деңгээлде башка батыш менен конкуренция кылууга биз мүмкүнчүлүк берилбесе, демек бул Ариет айтып аткан согушка алып келет. Анткени мотив бар, Америка башкалар биригип алып, между собой өзүнчө санкциясы жок, соода саттык кылып атат, байкуш Кытай, Россия өз алдынча калып калат. Эмнеге биз андай кылабыз да үчөө биригип алып туруп бүгүнкү күндө согуш ачат? Ага караганда БРИКС жакшыбы? Жакшы. Демек БРИКСтин учурунда согуш болбойт, анткени алар экономикалык деңгээлде конкуренцияга муктар мотивация болот, чем согушканга караганда. Анткени согушту баары эле жаман экенин билет дагы, эч ким бүгүнкү күндө ядерный ракета атып согушпайт. Анткени мировой экономикада кимдин экономикасы күчтүү болсун, согуш жаман экенин баары эле билет, ал согушпайт дейт. Ал эми экинчи дүйнөлүк согуш убагында эч ким согуш жаман экенин билбей жүрөт. Баары эле билет, согуш жаман экенин өлтүрөлүр. Демек ал убакта деле согуш
айласыздан келген, жана эки блок болуп калган үчүн бири-бирин жок кылыш үчүн келген. Эми согуш жалгыз аргументи деп атпайбы? Жок, согуш жалгыз аргумент эмес. Сенин эң БРИКС өнүгүп кеткен мезгилде согушка алып барат деп атам. Алып барбаса дагы дүйнөлүк ВВП азаят. Эки блок болуп атат. Эки блок бири-бири менен аралашпайт. Бул бир. Бул дүйнөлүк ВВПнын азайышы, албетте азайышы бул менин дагы бир аргументим да. Анан кийинки нерсе. Жанагы эми эч кандай альтернатива кереги жок. Азыркыдай биздин жетишкендиктерибизди булар баалабай жатат. Глобализация, жанагы менин барып туруп менин индусум бар, мэр болуп атат, индусум бар, Твиттер ачып атат. Кайра ошол акчаны Индияга салып атат да. Ушул нерселерге эч кандай төгүндөр жүргүзбөй эле, эч кандай бунун баалуулугу жок экендигин көрсөтпөй эле, эч кандай глобализациянын жакшы жаман экендигин көрсөтпөй эле, келгиле экиге бөлүнөлү. Даже экиге бөлүнүп ВВПнын азайышы эмнеси менен бунундан жакшы экенин көрсөтпөй эле. Рахмат. Жана Индус популярный болду да, бакыш Индус деле Америкага кетип калбай атат. БРИКС болсо эле Индус Америкага бара албай калбайт. Просто Америка сен БРИКСте союз келсин бизге кирбейсиң деген нерсе болбойт. Каласа, ол өз айтып атканда онлайн окуса болот, барып окуса болот, вообще проблема эмес да. Эми бүгүнкү күндө БРИКС болгондо дагы кошумча инвесторлор үчүн мүмкүнчүлүктөр ачат. Анткени энергия тармагында, газ тармагында, нефть тармагында, заводдорду куруу тармагында инвесторлор үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр ачат. Анткени жөн гана Россияга барып инвестор болгончо, Россия Кытай менен кызматташып атса, тиякта Бразилия менен кызматташып атса, демек ал жакта чоң акчалар айланат дагы инвесторлор үчүн дагы кошумча мотивациялар болот. Ал эми инвестиция дайыма жакшы нерсеге алып келет, жакшы нерсеге алып келет. Экономикада количественный өзгөрүүгө алып келет, количественный өзгөрүүгө алып келет. Эң жакшы кейсинде заводдор салынабы, жаңы газопроводдор салынабы, жаңы нефть чыгаруучу жайлар ачылат. Демек бул ВВПга тескерисинче жакшы таасирин берип атат, урматтуу достор. Демек БРИКСтин бүгүнкү күндө дүйнө экономикасына эч кандай зыяны жок, бир гана пайдасы бар экенин көрөбүз. Birisi unutulup kaldı. BRICS bolsa neft arzan bolot dep özü koşuldu деп атпайбы? Men BRICS болгон үчүн arzan болду деген жокмун. BRICS'тин ичиндеги сенин эрежеңдин сага иштебеши, бирок BRICS'ке сенин кол коротуп аткан чыгашаң. Сен BRICS'ке дагы чыгашаң коротуп атасың, нефтиңди дагы арзан сатып атасың. Келгиле BRICS'ти алып салып сен жөнөкөй чыгашаң келтирбей, нефтиңди дагы арзан сата бер да. Кайсы дүйнөдө мага плюс болуп атат. BRICS жок дүйнөдө эмне үчүн? BRICS'ке бир чыгашам кетпей калды, бирок айла жоктон менин нефтимди арзан сатышым керек. Эмне үчүн? Батыш албайм деп койду менин нефтимди. Ал эми BRICS болгон дүйнөдө мен бир BRICS'ке чыгаша коротом, бир нефтимди арзан сатам. Нефтинин арзан болушу BRICS'тен келип чыккан жок. А бирок BRICS'тин ошол жерде зыян келтирип аткандыгын айтып атат. Бул бир. Экинчиден завод инвестициялар курулат деп да, кандай завод, кандай инвестиция, кайсы жака инвестиция деген нерсени айткан жок. Бирок глобализация азыркы абалдан инвестиция көбөйүп кетерин айткан жок. Азыр айтып атабыз, инвестиция Америкадан Азияга, Азиядан Америкага, Түштүк Америкадан түндүктөн түштүккө, ал бул жерде эки блок чын эле болбойт. Мындан ары геополитика жөнүндө сөз кылалы. Ушул мамлекеттер геополитикалык өзүнүн мамилелерин жакшыртып алуу менен ошол эле батыштын нерсесине бизге баланс керек. Бул жашоодо ин менен янь өтө маанилүү. Анткени бир гана тарап күчтүү болгондо булар айтып аткандай согуштар болот, булар айтып аткандай бирөө мен күчтүмүн деп бирөөнүн жерин келип басып алат дагы. Ал эми каршы тура турган дагы бир организация болсо, кайсы бир блок боло турган болсо, ошол жерде Америка ошолор менен келип эсептешет, ошол эле Европа келип эсептешет. Демек, менин кейсимде тынчтыктын болушуна көбүрөөк вероятность бар, чем ареттикине караганда. Анткени жанагы аргументин төгөн жок. Айтып атам, согуштун мотивациясы эмне? Сенин экономикалык жактан өнүгүүгө запрет коюп атканда сен нааразы болуп чыгасың дагы, ошол запрет коюп аткан адамды сен жок кылгың келет. Мен мисалы дебатка келип атсам, өнүгөйүн десем эле, арет келип мен төпөштөп ойнобо, сен турнирге катышпадып атсам менде эмне болот? Аягында бычактап салганга болот. Ал эми аретти мен мүмкүн дебаттан ойноп утуп алууга мотивация болсо, мен бычак алганга эмес, мен дебатка колума ручка алганга менде мотивация болот деген нерсени айтып атат да. Демек ушул боюнда геополитика боюнча сүйлөшөлү дейт да. Анан кийин мен эки адам болуп калса эле алар согушуп кетет деген жокмун. Сенин акчаңдын баардыгы тигиден коркконуң үчүн
эки эле адам болгондугу үчүн, корккондугу үчүн сенин баардык акча инвестицияң экинчи дүйнөлүк согуш убагындагы эки блок убагындагыдай акчаларымдын баардыгы куралдык жарышууга кетет деп атам. Экономикалык жарышууга кетпейт. Бул бир. Ошондо бул ооба өнүгүп атат. Экономикалык согуштук арсенал көбөйүп атат. Экономикасы күчтөнбөй эле. Бул бир. Дүйнөлүк көбөйбөй эле. Бул бир. Бир тарап гана күчтүү болгондо согушат дейт. Жок. Мисалы, жок, ооба, бир тарап болгондо база болот. Бирок биздин дүйнөдө эки тарап бирдей анткени. Дүйнөнүн калктын 40% бул жакта, БВПнын почти 22% бул жакта, батышта деле 30% калгандары али тандай элек. Эгер блок болуп бөлүнсө, уже тандап башташат. Күчтүүлөр аларды жанчы саат дейт дагы бир күчтүүгө барып кошулган аракет кылат. Ошондо экинчи дүйнөлүк согушта деле экиге бөлүнөт. Ошондо бири-бирине тең болуп согушууга мүмкүн болот. Согушпаса дагы акчанын баардыгы корккону үчүн курал жаратка кетет. Kayıtlar analitikal geçici değerlenme ürünleri. Benimle analitikal geçici için vakti bitti. Dört analitikal geçicinin vakti başladı. Çok rahmat. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзүнүн 40% населениясы калкы БРИКСке таанып экенин айттык. 25% ВВПсы бар экенин айттык да ушул БРИКСке кирген азыркы өлкөлөр. Эми ушул жакта позитивдүү өзгөрүү болорун Арет мырза биринчиден мойнуна алды. Ошто БРИКС өлкөлөрү бириксе между собой соода саттыгы жакшы болот, ички ВВПсы өнүгөт, бири-биринде бирдей баада болот, өзлөрүнүн валютасы болот дагы, өзлөрүнүн даже саясий жактан бир батышка туруштук бере турган күчтүү блокко айланарын бүгүнкү күндө Арет мырза мойнуна алып атат. Демек, бүгүнкү күндө количественный түрдө жөнөкөй эң жаман кейсте өсүү болуп атабы? Ошо 40% населениянын ВВПсы, социалдык жашоосу өсүп атабы? Өсүп атат. Демек, бүгүнкү күндө терс таасири эч кандай жок экен. Арет мырза дагы муну тастыктап жатат. Демек, бул поинтте мен бүгүнкү күндө толук кандуу утуп жатам. Эми, биринчи нерсе, андан кийинки нерсе баланс жөнүндө айттык да, бүгүнкү күндө батыш өлкөлөрү өзүнүн доминанттуулугун кылып, санкцияларды жарыялап жана өзүнүн валютасы менен соода саттыкты жүргүзүүгө дүйнө жүзүн мажбурлап жатат. Ошол эле долларды көбүрөөк чыгарып, башка өлкөлөрдө кредиттерди берип, башка өлкөлөрдү экономикалык жактан көз каранды кылып алган Американын саясатын айтып берип, еврону мисалы газды рубль менен албайбыз деп өзүнүн өжөрлүгүн коюп аткандыгын айтып атабыз. Бул жактан Россияга сатып аткан өлкөлөргө эч кандай пайдасы жок. Эгерде БРИКС кире турган болсо, аларда альтернатива болот. Альтернатива болгондо гана аларда баланстын биз бүгүнкү күндө толук кандуу экономикага бир гана позитивдүү жагын көрүп атабыз. Терс жагын көрө алган жокпуз. Кантип бүгүнкү күндө Россиянын өзүнүн ошо БРИКСтин валютасы болсо, газ сатууда алар кантип минуска кетерин биз бүгүнкү күндө далилдеп бере алган жок. Экинчи нерсе, согушу деген эң чоң клэш болду. Арет согуш чыгат, эки блок чыгат депчи. Арет логикасына салсак, анда бардык нерседен коркпошубуз керек да, согуш чыгып кетет, эч ким өнүкпөш керек, Запад күчтүү болуп кала берсин, ага каршы эч ким көтөрүлбөсүн деген логика бул бир. Экинчиден, бурда экономикалык союздар болсо деле, болбосо деле согуштук нерселер болгон. Бирок
жок, бүгүнкү күндө эмне үчүн согуш болуп кеткен жок, эмне үчүн Россия Украинага басып киргенде батыш келип туруп аны басып алган жок. Бул айтып аткан логика менен мен күчтүү блокмун деп басып албайт. Анткени элдер айтып атат, мотив эмнеде? Сен экономикалык жактан согушуп жатасың, мүмкүн андай согуштар болбой калган. Бүгүнкү күндө санкциялардын жарыяланышы эмне? Бул согуштун ордуна экономикалык жактан кысып коебуз деп атат. Экономикалык согушууга мүмкүнчүлүк бербесек, бул кийин согушка алып келет деген нерсени таптакыр төгүндөп жана далилдеп бере алган жок. Мен болсо толук кандуу логикалык цепочканы түшүндүрүп берип атам. Сен бүгүнкү күндө жибатка келип ойнойн деп атсаң, арет сени сабап неметип атса, мен колума бычак алып аретти өлтүрүп салам. Арет мага жибатты ойно, жибаттан жеңе алсаң жеңип ал десе, мен ошол жакта жибатка колума ручка алып, тынчтык жолу менен өзүмдү өнүктүрүү менен алып берип атам. Демек, бүгүнкү күндө акылдын ареттин алдында тынч жолу менен өнүгүшү бул ВВПсынын өсүшүнө, экономикага жакшы пайда алып келишинин бүгүнкү күндө көрсөткүчү болуп жатат. Кийинки нерсе, инвестициялар көп болот деп атам да. Инвестициялар качан көп болот? Анткени Кытай бул бүтүндөй дүйнө жүзүн байланыштырган союз болгондуктан жаңы энергетика тармагында болобу, нефти тармагында болобу, газ тармагында негизи эле өндүрүштүк жакта как минимум өсүү жагында количественный өзгөрүү болуп атат. Өндүрүштөр салынса, өнүгүү алып келет атат. Жакшы кейсте дагы, жаман кейсте дагы бүгүнкү күндө экономикалык жакка позитивдүү таасир берип атат. Кийинки нерсе, геополитиканы айтып атабыз да. Ладно, эң негизгиси долларды бүгүнкү күндө 15 секундда влияниясы бар экен мойнуна алды, сумайдын кымбаттагын мойнуна алды. Жана бүгүнкү күндө бизге конкуренциянын негизинде эч кандай терс зыяны бар экен мен дагы деле көрө алган жокмун, соттор дагы көргөн жокмун. Рахмат, америкалык режиссер президент жактылап үмүт кетти. Доллар болсо сумай кымбаттайт, ал эми анан ошо баалар кымбаттайт дейт. Ал эми бунун валютасы киргенде бунун сумайлары кымбаттай калган эч кандай көрсөткөн эмес. Бул биринчиден. А меникинде айтып атам, дагы ошондой кымбаттай турган болсо, ошол сатып аткандарды элдерди алдоосун, мындан айынан келип чыкты. Элдер акылдуураак болсун. Анткени доллар кымбаттады деп жөн эле шылтоо болот, сенин барды кымбаттатса болот. Даже кымбаттаткан убакта бул жерде батыш плюсту алган жок, же болбосо Америка плюста болгон жок. Майды ким чыгарса ошол плюста болуп атат дедим. Эмнеге? Анткени майды Өзбекстан чыгарса же Кытай чыгарса, доллар менен барып мен Америкага акча берген жокмун. Бул жерде Кытайга акча берип атам долларды. Долларды Кытай алып атат, Америка эч кандай плюс көргөн жок. Эч кандай плюс эмес. Сеникиндей болгондо деле ошол эле баа кымбаттайт, ошондой эле болот. Бирок орун алмашырган сумма өзгөрбөйт, бул бир. Экинчиден, анализ дагы деле. Дүйнөлүк ВВП деп атабыз, меникинде көп тармактуу ВВП деп атам. Кайсы? Экономиканын ВВПсы, туризмдин ВВПсы, ошол эле убакытта маданияттын ВВПсы, ошол эле убакытта жалпы ВВП өнүгүп атат. Жана жалпы дүйнөнүкү. А бунун дүйнөсүндө 2 блок болот дедим. 2 блок болоруна макул болду. 2 блок болгондо дагы мен аскердик жака инвестиция болот дедим. Эмнеге дедим? Адамдын натурасы бар дедим. Адамдын натурасы бири-биринен басуу, бири-биринен коркот дедим. Ал эми экөө болгондо согушуу мүмкүнчүлүгү көп. Үчөө болгондо, төртөө болгондо согушпайт. Эмне үчүн? Анткени экөө болгондо согушуп атканда үчүнчү жак жок. Экөө олтурап калганда үчүнчү жак база калат. Ошон үчүн үчөө болгондо, төртөө болгондо согушпайт дедим. Ал эми экөө болгондо, экөө тең алсыраса дагы үчүнчү жак аларды база албайт. Коркпостон согуша берет. Ошондо шансын көбүрөөк дедим. Бул бир. Даже согушпаган убакытта адамдын натурасы корккондугу үчүн ошол аскердик инвестиция көбөйөт. Ал эми сеникинде экономикалык инвестиция, маданий инвестиция, туризм инвестициясы көбөйбөйт дедим. Буга эч кандай реакция болгон жок. Анан кийинкиде согуштун жаралышы. Адамдын натурасы коркунун натыйжасында ошол убакта курал жаракка, аскердик артиллериясына инвестиция болот дегенде эч кандай реакция болгон жок. Анан кийин экономикалык согуш, конкуренция дедим да. Азыркы убакытта экономикалык согуш, конкуренция болуп атат. Кантип дедим? Сенин Россия бүгүнкү БРИКС болбогон убакытта деле өзүнүн нефтиси каалагандай сата алат жана сатат. Рубль менен да сатат. Эч кандай валюта кереги жок. Ар бир мамлекет мен бүгүн Кыргызстан фасолун менин фасоль керек боло турган болсо, сом менен сатып ал дей турган болсо, ал айла жок келип сом менен сатып алат. Ошондой эле Россия айтып атат бүгүн менин нефтимди сен рубль менен сатып ал десе, ал айла жок сатып алып атат да. Демек эч кандай валютанын кереги жок. Эми валютамды ошончолук күчтөндүрө турган болсом, айтып атабыз, Россия экономиканы көтөр, Америка ошотот, Англияга ошотот, өзүңдүн валютаңды көтөр, натуралдык жол менен дүйнөлүк валюта кылып ал десем, жок кыла албайбыз, БРИКСтики керек дейт да. Ага эч кандай реакция болгон жок. БРИКС болбосо дүйнө өнүкпөй каларын да көрсөткөн жок. Ал эми мен айтып атам, БРИКС жок, эми БРИКСтин зыяндуулугу ошол өлкөнүн өзүнө зыян экендигин кантип көрсөттүм.
Бир айтып атам, БРИКС болгондугу үчүн анын эрежеси иштебегендиги үчүн жана БРИКСке кетирген чыгашалары үчүн бүгүнкү күндө БРИКС болбосо дагы нефтисин Кытайга сатыш керек болуп калды да. Батыш Албания деп койду, Украинадан уламчы. Ошол убакытта ал БРИКС болуп атат, БРИКСке да акча коротду, нефтисин да Кытайга арзан сатты. БРИКС болбогон дүйнөнү айтып атам. БРИКС болбогон дүйнөдө Россия, сен БРИКСке акчаңды коротпойсуң. БРИКСке качан акча коротот дедим эле. Ар бир саммитте $250 000 коротуп атат. $250 000 деген 20 миллион сом деген. Буга эч кандай реакция болгон жок. Ушул кетирген чыгаша акталган экен дегенди да көрсөткөн жок. Эми мен айтып атам, ушул чыгашаны кылбай эле кой. БРИКСтин кереги жок. Ошондо нефтиңди арзаныраак сатып бер. Ошол арзан сатканынан, киреше таап атканынан сенин чыгашаң азыраак болбойт. Сенин өзүнүн экономикаңды коротуп бер. Өзүңө инвестиция кыла берип атам. Буга эч кандай реакция болгон жок. Анан кийин плюрализм деген жооп бергем, плюрализм дегенде бардык макул болгон. О, плюрализм жакшы, экөөгө караганда. Ал эмне дедим? Плюрализм дегенде азыркы дүйнөдөгүдөй эки блок болбой, көп блоктор болсун. Бардыгы бири-бири менен конкуренция болсун. Индиядан чыккан бар мэр болсун. Азыркы глобализация болсун. Твиттериң жаралсын, дагы курал жараткан эмес. Башка тармактарга ИИге искусственный интеллектке инвестиция болсун десем, ага да реакция болгон жок. Так, мен Исмаилов Айданбек, сот. Менин добушум Акылбайке Утты, ошондо кандидат уткан болуп. Эмне үчүн? Биринчиден эки тарапта тең эле далилдер аз, мындай тезисине, пафосуна эле нерселер айтылып калды. Ошого бизге далилдер аз болгон үчүн чечим чыгаруу аябай кыйын болду. Бирок ошончо дагы чечим чыгарышыбыз керек. Биринчиден эки ашып кетсе эки жерде мындай кагылышуу болуп, кагылышуу чектери. Ошонун негизинде эмне үчүн утуп атат? Биринчиден Ариет айтып атат, өзүнүн потенциалын бул уюм жок деле өнүктүрө берет деп атат. Бирок уюмдун негизги максаты эмне? Уюм ошол алтоо биригип алып туруп кайсы бир келишимдерди түзгөндө алардын ичара мисалы Россиядан арзан нефть сатып алып, Бразилиядан айыл чарбалык товарларды арзан сатып алып, ошол алты өлкөнүн ичинде соода сатык экономика мындай ыңгайлуу формада жүрүп баштайт деп Акылбайке айтты. Бул эмнеге жакшы? Себеби Бразилия мисалы Россиядан арзан нефттерди сатып алса, ал өзүнүн өлкөсүнө арзан заводдорду нефттин айынан арзан нефтти сатып алган себептүү өзүнүн өлкөсүнө дагы да болсо көп заводдорду, дагы да болсо көп ишканаларды курганга мүмкүнчүлүк алат деп атат. Ал эми ошол арзан нефттин айынан ушул нерселердин курулушу бул Бразилиянын экономикасын жогорулатат. Бразилиянын экономикасы жогоруласа, ал анын айланасындагы өлкөлөргө дагы сөзсүз түрдө пайдасы, үчүнчү өлкөлөргө дагы, жаңы өнүгүп келе жаткан өлкөлөргө дагы пайдасы тиет деген нерсени айтты. Андан кийинки нерсе конкуренция жөнүндө Акылбайке айтып кетти. Эмне үчүн конкуренция жакшы экенин түшүндүрүп көрсөтүп берди. Эмне үчүн конкуренция жакшы? Себеби булар мисалы алтоо биригип алып туруп өзүнчө валюта кылып, юаньды алып туруп, Кытайдын валютасын алып туруп, өнүктүргөндө болсо Американын доллары түшүп баратса, Америка дагы кыймылдап баштайт. Башка союздар, башка өлкөлөр менен союз түзүп, то есть конкуренция дайыма өнүгүүгө алып келет. Анан блок болуп согуш баштайт деген нерселердин Ариеттин айткан нерселерин кабыл албадым. Себеби эмнеге? Бул жерде алты өлкө алты жакта жайгашкандыктан алтоо биригип алып туруп Америкага каршы дайыма эч убакта согуш ачат деген мага уже логично көрүнүп атат. Согуш ачарына же көзүм деле жетпей атат да. Себеби алардын ар биринин бул уюмдан сырткары өз мамлекетинин кызыкчылыктары бар. Жана булар дагы ошол өнүккөн мамлекет, башка мамлекеттерден дагы көз каранды жерлери бар. Ал нерселерден коркот. Андан кийинки нерсе глобализация дегенди айтып кетти. Глобализацияны токтотуп салат деп. Бирок 2006 жылдан бери БРИКС иштеп атат. Андан бери эмне үчүн глобализация болуп индиялыктарды Америкага киргизбей атат деген суроолор калып кетти. Ошол эки пункттун эсебинен Акылбайке утуп атат. Конкуренция жана ВВПнын өсүшү. Алыштырууга кыйын болду, анткени дегенде далилдүүлүк көбүнчө мен үчүн түшүнүксүз болуп калды да. Именно
экономикага таасирленүү жолдору кайсыл жана ошол жолдордон кайсыл процентный соотношение боюнча кимиси көбүрөөк же азыраак болгондугун 100% көрө алган жокмун да далилдүү кылып. Ошого таянып типа үч негизги клэштерди салыштырдым да. Бүгүнкү күндө менде суроо болуп атат. БРИКСтин ичиндеги мамлекеттер өсүп атабы жана өзүнүн экономикалык пайда алып атабы деген суроого ким кантип жооп берди? Бүгүнкү күндө мен бул клэште кандидатка плюс берип атам, кандидатка балл берип атам. Себеби дегенде именно БРИКС мамлекеттерди дүйнө жүзүндөгү калктын 40%-ын түзөт экен да. Демек сотторго аны сот болуп кеттим да. Именно бул жерден БРИКСтин калкын ичиндеги калкы 40% түзөт экен да дүйнө жүзүндө. Демек 40%-ын эле өнүгүүсү болсо, демек бул дүйнөлүк экономика уже 40%-ын өсүшүнө бул как бы эме түшүндүрүп атат да, уже өсүп экендигин далилдеп атат. Бүгүнкү күндө ошол себептен кандидат өтүп атат. Андан кийин бул дагы эмне үчүн именно пайда алып аткандыгын далилдеп атат. Бүгүнкү күндө Акыл байке анализинде айтып атат да, БРИКСтин ички экономикасы, БРИКС өлкөлөрүнүн ички экономикасы өсүп атат. Буга президент да макул деп айтканына президент тилекке каршы бул аргументине неме кылган жок, отбивка кылган жок, жооп берген жок. Ошол себептен как макул катары эсептедим. Андан кийин экинчиси бул мындай клэш болуп атат. Айтып атат Арият Байкеч, мисалы Россия өзүнүн экономикасын көтөрсүн, Индия өзүнүн экономикасын көтөрсүн деп атат да. Бирок бул учурда мындай суроо да, өзүнчө көтөрүлбөй ошолар күчтүү мамлекет, ошол эле Кытай, Индия, Россия биригип көтөрсө кандай жыйынтык, анан бирикпей көтөрсө кандай жыйынтык деп атат. Түшүнүп атам буну как согуш коркунучу бар экендигин көрсөтүп атат. Бирок негизи эле мына логика менен алганда 5 мамлекет, күчтүү мамлекет биригип өнүксө көбүрөөк жыйынтык, көбүрөөк импакт болот, чем ар бирөөсү өзүнчө өнүккөнгө караганда логикалык жактан бул жактан кандидат өтүп атат. Эми согуш коркунучу боюнча биринчиден акчанын баардыгы курал-жарактарга кетип калат деген бул чындык, бирок бул логика менен мисалы үчүн азыркы учурдагы айтып атат да, статус кодон баардык эле мамлекеттерден ушинтип коркуп жашай беребизби, жана мисалы үчүн эгер ушундай логика менен жашай берсек, анда башка организациялар эмне үчүн, мисалы НАТО ошол эле ошондой сыяктуу организациялар эмне үчүн деп атат да. Бул себептен мындай БРИКС жок болуп кетсе эле коркунучтун баары жок болуп кетеби деген суроо да. Мен бул учурда көбүрөөк ошо кандидатка ишенип атам. Себеби дегенде негизи эле азыркы ситуацияда эч ким согушуп кеткен жок. Бул биринчи факт. Статус кодо эч ким согушкан жок. Экинчиден бул азыркы эгер чындап эле ошондой конфликттүү ситуациялар болуп атса, бири-бирине күчүн көрсөткүсү келип атса, адамдын табияты. Мамлекеттер эгер ушундай чындап эле басбачылык ичинде табигый сезимдер бар болсо, экономикалык кысым аркылуу же кандайдыр санкцияларды коюу аркылуу жеңип алса болот. Ошого ички кандайдыр бир инстинктин ошол аркылуу жеңсе болот. Именно азыркы согуштар мурданкыдай экинчи дүйнөлүк согуштай эмес, именно азыр экономикалык согуштар болуп атат деп атат да. Эми бул учурда мен качан президенттигин кабыл алмакмын, эгер ушу экономикалык согуш дүйнө өлкөлөрүнүн экономикасын ылдыйлатат деп айтканда, мен көбүрөөк ишенмекмин да. Бирок тилекке каршы Арият Байкеден ошону көткөм, именно экономикалык согуштан да дүйнө экономикасы ылдый түшөт экендигин, бирок тилекке каршы ал жок болгондуктан балды кандидатка берип атам. Демек мен бүгүнкү күндө өзүмдүн оюмдагы утуштуу кандидат утулуштуу президент. Салам барыңарга, мен Дебачуай көчтүн сотту Шамаева Майрамкан. Эми жыйынтык боюнча кандидатка бердим, жеңиштүү кандидатка бердим, то есть оппозицияга бердим. Эмне үчүн? Биринчи эле нерсеси, мен резолюцияны кайсы багытта кабыл алдым да. Бул БРИКС, что ВТОго, то есть Европада түзүлгөн экономикалык союзга каршы түзүлгөн уюм катары уже кабыл алдым да. Биринчи эле резолюцияда мен азыр салыштырган нерселерим маанилүү деп эсептеген эки эле нерсе болду. Бул биринчиси Арият Байке айтып аткан бир эле дүйнөдө жүргүзүлгөн глобализация бул жакшыраак деген нерсе. Экинчиси болсо бул конкуренция деп атат да.
оппозиция айтып аткан конкуренция. А мен бул жерден эмнени түшүнүп атам, что чындыгында конкуренция мен үчүн конкуренция өнүгүүгө алып келгенде, же болбосо конкуренция жолу менен өнүгүү көбүрөөк алып келет деген нерсеге мен көбүрөөк ишенип атам. Ошон үчүн ким эле оппозицияга берип атам. Биринчиси кантип көрсөтүп берип атат, конкуренция менен өнүгөт экендигин Акыл байке кантип көрсөтүп берип атат. Жанагы эле нерсе суу майдын же газ, кыскасы ошолордун ценасы арзан болуп атканда, же болбосо арзаныраак бири-бирине сатканда болуп аткан пайдага карап, кыскасы конкуренция жолу менен өнүгүү көбүрөөк жакшы позитивдүү жыйынтыктарга алып келет деген нерсеге мен ишенип атам. Экинчиси бул согуш болуу ыктымалдуулугу. Арет байке айткан нерсени негизи түшүнүп атам да, что бүгүнкү күндө эки блок түзүлүп атат. Экономикалык блок, бирок ал бара-бара саясий эмеге блокко айланат депчи. Потому что сен уже өнүккөндөн кийин, өз ара өнүккөнүңдөн кийин сен андан тапкан акчаларыңды курал-жаракка, курал артиллериясына колдоносуң деп атат да. Ооба, бирок ушул жерден дагы бир өзүнүн ичинде өнүгүү болуп аткан экендигин Арет байке моюнга алгандыгы үчүн оппозицияга берип атам. Потому что бияқта айтып атпайбы 40%, БРИКСтин 40%, дүйнөнүн 40%-ин түзөт экенинчи, уже чын эле өнүгүү болуп атат деп Акыл байке айтып аткан нерсени кабыл алып атам и мен үчүн ишенимдүүрөөк болуп атат да. Ошон үчүн берип атам. Экинчиси, согуш болсо дагы, согуш болсо дагы дейм да, Арет байке чын эле анын жыйынтыгы согушка алып барат экендигин көрсөтпөй эле да. Мисалы, хорошо сенде куралдануу же курал-жарак чыгаруу боюнча конкуренция бар болсо дагы, анын жыйынтыгы кантип үчүнчү дүйнөлүк согуш дейинби, же болбосо согуштук конфликттерге алып келет экендигин Арет байке көрсөтүп бере алган жок да. Мисалы үчүн билебиз да баарыбыз, экинчи дүйнөлүк согуштан кийин деле атом ядросу боюнча бири-бири менен атаандашуу, курал-жарак, кыскасы ушул сыяктуу атаандашуулар болуп атат. Бирок анын жыйынтыгында бүгүнкү күнгө чейин үчүнчү дүйнөлүк согуш чыкпай эле да. Буга караганда Акыл байкенин учурунда, хотя бы биздин учурда тынч, стабильность сакталып атат деген ыктымалдуулукка мен көбүрөөк ишенип атам. Эмнеге? Анткени айтып атат, что бүгүнкү күндө экономикалык конкуренцияга уруксат бербей турган болсоң, уже башка мотивтериң бар болот да. А чын эле экономикалык конкуренциядан башка бүгүнкү күндө именно сиз айтып аткан сыяктуу согуштук гана бизде вариант калып атат да. Ошон үчүн бүгүн экономикалык конкуренция наоборот болуп тургандыгы и тем более экономикалык жактан өнүккөндөн кийин эки блок бири-биринен корккондугу үчүн бири-бирине согуш ача албайт деген логикага мындай көбүрөөк ишенгендигим үчүн экинчи пунктта дагы Акыл байкеге берип атам. Андан кийинки айтып аткан нерселери дагы бар да, типа Арет байке айтып атпайбы, долларды бул ооба дүйнөгө үстөмдүк кылышы мүмкүн, бирок ошол эле учурда ООН тарабынан өзү каалагандай валютаны сунуштаса болот. И андан кийин эле бул типа доллардан эмес, элдердин алдануусунан депчи деген сыяктуу нерселерди айтып атат. Бирок бул нерсе и так мындай төгүндөлүп атат. Бирок факт да, что бүгүнкү күндө суу майдын кымбаттап кеткендиги именно доллардын айынан. И доллар дагы чын эле дүйнөдө доминанттуулугуну орноткусу келген единственный валюта катары дагы мындай белгилүү болуп атат да. Бирок буга карабай мен бул нерселерди алган жокмун. Негизги деп ушул эле нерсени алдым. Бир конкуренция болгону жакшыбы же жаманбы? Эки учурда тең. БРИКС боло турган болсо, биринчи блокко конкуренция болуп атат. И конкуренциянын жыйынтыгы көбүрөөк позитивдүү жактарга алып келип атат да. Экинчиси согуш болуу ыктымалдуулугу, жанагы эле айткан нерсем, точно болуп кетеби, болуп кетпейби, бул по-любому белгисиз болуп атат. Бирок түшүнүп атам да, типа согуш болуп кеткенден кийин бардык биздин экономика согушка багытталат деген нерселерди Арет байке айтып атат. Бул уже кийинки процесс, бирок ага чейинки процессти именно согуштун чыгып кетет экендигин көрө алган жокмун да. Жогоруда айттым муну. Кыскасы ушул эки нерсени каалоо менен. Менин атым Бекзат Байраков, дебат шоунун 4-соттумун. Сразу эле президенттен баштап, президенттин негизги идеясы эмне болуп атат? Плюрализм аркылуу же болбосо көпчүлүк аркылуу конкуренцияны күчөтүү, то есть совершенно конкуренция аркылуу, плюрализм аркылуу жанагы глобализациянын негиздерине таянып өнүгүүгө жетебиз деп атат да. То есть негизги айткан нерсеси, биз качан гана совершенно конкуренция болсо, ошондо бизде өнүгүү болот деп айтты. И ал үчүн бизге БРИКСтин кереги жок. БРИКС наоборот ошол совершенно конкуренцияга, мындай глобализацияга мешать этет деген нерсени айтып атат. Анан кийин
ошол брикстин дагы өзүнүн башкы ачык сөзүндө айтып атат, негизги түзүү максаты бул ВТОго каршы түзүлгөн, противовес катары түзүлгөн бир уюм катары бизге көрсөтүп берип атат да. То есть дүйнөдөгү эркин соода саттык, бирдиктүү финансылык система, күчтүү финансылык система же валюталык система куруу үчүн түзүлгөн бир уюм катары көргөзүп берип атат бриксти. Кандидат болсо ошол эле нерсеге таянып бизге көрсөтүп берип атат да, что бүгүнкү күндөгү статус-квону мындай көрсөтүп берип атат кандидатчы Акыл байке. Бүгүнкү күндө Американын, Америка Кошмо Штаттарынын, Европа Союзунун, ошол эле алардын валюталары доллар менен евронун бүгүнкү күндө доминанттуу положенияда турганын көрсөтүп айтып атат да. И ал бүгүнкү күндө ошол жогоруда айтып кеткен өлкөлөрдүн дүйнөдөгү монополиясын, влияние койгон монополиясын жоюш үчүн бизге БРИКС керек деген нерсени айтып чыгып атат да. Демек биз эгер БРИКСти жоюп салсак, ошол уже бүгүнкү күндө статус-кводо ошондой Европейский Союз, жанагындай башка экономикалык союздар бар да, именно ушу конкретно ВТО, ошол эле тиги президент Айрет байке айтып кеткен ВТО БРИКСке противовес түзүлө турган. Ошол ВТОго ушул организациялар уже бүгүнкү күндө дүйнөлүк рынокты базалаганын и ошол дүйнөлүк экономикага ушулар аягында өзүнүн монополдук таасирин тийгизип атканын айтып атат. И ошону жоюш үчүн и бизге БРИКС түзүп атабыз дейт да. БРИКС бизге ошол эгерде ага противовес нерсе түзбөсөк, биз ошол эле Американын, ошол эле Европейский Союздун шарттары менен дүйнөлүк торговляны жүргүзүп атабыз. И ал бүгүнкү күндө бизге натыйжада эмне болуп атат? Ошол эле БРИКСтин мүчөлөрүнө, БРИКСке мүчө болгон өлкөлөргө, жанагы 6 өлкөгө соода саттыктагы проблемага алып келип атыптыр да. И ошол проблемага болсо биздин ошол өлкөлөрдүн өнүгүүсүнө бир тоскоол болуп атыптыр. И биз бүгүнкү күндө өнүгүш үчүн и ал БРИКСтин өлкөлөрү болсо бизге айтып атат, что дүйнөнүн бир весомый бөлүгүн түзөт экенинчи. И ошол бул жерде конкуренция качан жаралат деп атат да. Биз жанагы Россия жана башка өлкөлөр БРИКСти чачырап алып туруп, өз-өзүнчө майда 6 мамлекет 6га чачырып алып туруп тиги ВТОго каршы чыкканда эмес, наоборот ошо союз болуп бириге алганда гана биз ага каршы противовес кылып, ошондо гана биз тигилерге конкуренция түзүп алабыз деп атат да. Ошол эле Америка менен Европейский Союзга ошо доминанттуу положение, позициясынан тайдырып деген сыяктуучу. И экинчиси эмне болуп атат? То есть бул жерден биз көрүп атабыз, что жанагындай совершенная конкуренцияга караганда, майдаланып жанагы плюрализм аркылуу жеткен конкуренцияга караганда, бул кандидат айтып аткан жанагындай лучше блокторго биригип тигилерге конкуренция түзгөн жакшыраак экенин түшүнүп атабыз да бул жерде. И анын дагы негизги нерсеси эмне болуп атат, что президенттин негизги дагы бир идеясы бул согушка алып келет деп атат да, что блоктордун ошондой БРИКСтин өнүгүүсү, алардын жана экономикасынын өнүгүшү, доходдордун көбөйүшү, ошол наоборот военный жактарга жана милитаризация экономика болот деп атат. Ошол жактан түшкөн доходдордун бардыгын биз ошол өзүбүздүн военный мощту эметиш үчүн колдонуп, и ал согуштук кырдаалга алып келет деп атат да, согуш болуп кетүү кырдаалга. Бирок бул жерде мындай түшүнүксүз суроолорго алып кетип атат да. Мисалы, ошол эле Бразилия, ошол эле Индия же башка нерселер именно БРИКСтен түшкөн каражаттарга өздөрүнүн военный мощь, военный потенциалын көбөйтүүгө жумшап атабы, канчалык деңгээлде бул чындык деген нерсечи. Бүгүнкү күндө Россия балким военный положенияда тургандыгы үчүн балким БРИКСтен түшкөн эмесин колдонуп аткандыр, бирок буну дагы президент бизге көрсөтүп бербей да, что именно БРИКС аркылуу тапкан каражаттарын биз ошол өзүнүн военный потенциалын эметип атканчы, анын башка деле нерсеси бар. Единственный Россияга такалып атчу, жана нефть менен торговлясы мененчи. Башка нерселерди бизге мындай түшүнүксүз болуп калып атат да. И бул менен кандидаттын ушул согуш боюнча оюн карай турган болсок, согуш боюнча линиясын, согуш боюнча аргументин карай турган болсок, булар айтып атат да, азыр бүгүнкү күндө экономикалык согуш болуп жатат дейт да. И бүгүнкү күндө эгерде тиги БРИКСтин мүчөлөрү жанагы ошол эле ВТОнун эмеси негиздөөчүлөрү болгон Америка же Европейский Союздардын доминанттын позициясы менен ошо торговляда ойной турган болсо, торговля жүргүзө турган болсо,
аларга невыгодно болуп атат экенин көрсөтүп атат. И ошол невыгодный торговлядан алар то есть экономикалык согушту утулап баштайт да, анткени тигилердин позициясы менен ойлогон үчүнчү. Ошо экономикалык согуштун утулганынын натыйжасында биз уже альтернативдүү жолго албай калып атат. Бизде альтернативдүү жол БРИКС сыяктуу уюмду түзүп экономикалык согушту улантып, и өзүнүн жанагы экономикалык согуштагы позициясын бекемдеп алып, да БРИКСчи. И ал биз альтернативный жолду алып салсак, аларга башка жол калбай калат экен, алар айла жок согушууга барууга туура келип калат экен да. Мен экономикалык согуштун неметип атсам, мен уже кандуу согуш аркылуу мен ошону жеңүүгө аракет кылам. Ресурс үчүн согуш башталат. То есть ушундай экономикалык ресурстар үчүн уже кандуу согуш башталып кетет экенин көрсөтүп атат. Демек бул жерде согуш боюнча аргументте деле кандидат жеңип атканын көрүп атабыз да. Андан кийинки нерсеси дагы майда аргументтер болду, что ошо БРИКСке келген жана саммиттерине кеткен каражаттардын акталбашы тигибу деген, хотя өзү айтып атат да президентчи, бир саммитке $250,000 кетет экен депчи. $250,000 мындай здравый смысл менен ойлонуп көрө турган болсок, бир мамлекет үчүн, тем более жанагы Бразилия, Россия, Индия деген, Кытай деген сыяктуу өлкөлөр үчүн мындай майда чүйдө эле расход экенин көрүп атабыз. И анын мындай масштабностун, и то есть алардын экономикасына же биздин нерсесине тийгизе турган таасир аябагында төмөн экенин көрүп атабыз. И что бул саммит деген нерсеси мындай. Ушу майда чүйдө сыяктуу саммит сыяктуу нерселер да чыкты, бирок негизги клэштер ушул жерден болду. Негизги клэштерден кандидат тарап утуп атат. И биз көрүп атабыз, что кандидаттын немесинде, дүйнөсүндө биз көбүрөөк өнүгүүгө жетип атканыбызды көрүп атабыз. И көбүрөөк жанагындай тынчтык, көбүрөөк ыктымалдуулук менен сакталат экенин көрүп атабыз. И жанагы өзү кандидат айткандай, самый худший кейсинде дагы какой-никакой бир экономикалык өсүүгө жетет экенин көрүп атабыз да. Экономикалык өсүү деген өзү эмне? Негизи количественный жактан экономиканын өсүшү да. Ал жанагындай займа торговля тигибүү аркылуу количественный өзүнүн экономический положениясын өнүктүрүп атат да. Самый лучший кейсинде болсо кандидат тарап экономикалык өнүгүүгө жетип атат да. Это то же самое жанагы обмен технологиями, там билем башка дагы өзүнүн линиясында айтып кеткен ар кайсы жолдор аркылуу экономикалык өнүгүүгө жетип атат. И то есть биз бул жерден көрүп атабыз, что БРИКСке караганда, БРИКСти жок кылып салууга караганда, БРИКСтин бар болгону бизге көбүрөөк маанилүү болгон үчүн бул жерден мен утуштуу кандидатка берип атам.